Assalamu alaikum hurmatly mekendештер, жалпы Кыргызстандтар, арбаңыздар, амансыздар, тынчтарбы? Биз буйруса кайрадан алгач келген больницабызга келип калдык. Эсиңиздердеби? Слухой аппарат. Бай жерде сиздер менен бөлүшкөнлүк. Мынакей Лорни. Поликлиника Лорни. Браницкая 9. Урматтуу туугандар, адресин сурагандар болуп калат го. Мына адресим бул жер. Браницкая 9. Ушул жер. Негизи бул имарат Союз малында салынган экен да. Ооба, больница. Анан жалпы эле өзү Санкт-Петербургдагы ошол имараттар, үйлөр Союз малында СССРге чейин салынган үчүн көптөгөн домдор ошол убактагы дизайны боюнча калтырылган экен да. Ошон үчүн столицский шаар, туристский шаар деп коет. Зулфия жүрүңүз. Так, кана? Бисмилля. Зулфияны көрбөсө кантип алып жүрөсүңөр деп таң каласыңар, мынтип колуң кармап алсаң болсо түшүнөт өзү эле. Кантип басат, кантип жүрөт. Элес салды ыйласаң, аны билет дегендей. Здравствуйте. Зулфия? Больница жыттан атабы? Конечно. Эсиңиздеби? Лорни больницага келдиңиз. Браницкая операция болгон жериңизге. 2 жыл мурда. Документ менен гана биз документтер берели. Туугандар дагы азыр киргенде врачтар менен урматтуу достор, мекендештер, биз больницага так көрүнүп болуп деле калдык. Бүгүнкү жумушубуз бүттү. Могул жерде неме болсак да, Нурия эже, Зулфия эже, так, чарчабадыңыздарбы? Чарчабадыңыздарбы? Чарчабадыңызбы? Чарчадык. Турган жактан уктап, түш көрүп. Мына ушундай достор, мекендештер, бүгүнкү жумушу биз аякталды. Анан угадасыздар да арыздарын. Урматтуу Санкт-Петербург шаарындагы биздин жалпы мекендештер, кыргызстандыктар, сиздер жалпыңыздар сурап атасыздар. Зулфия эжеге жолуксак болобу, кантип жолуксак болот, кайдан жолуксак болот деп. Албетте жолугам дегендер үчүн эшик ачык. Бизден WhatsApp номерге байланышсаңыздар болот. 705 37 90, кайсыл жерде болсок жооп беребиз, ошол жерге келсеңиздер болот. Негизинен бирок Нурия эже улан агалардын үйүндө болуп атабыз. Анан биз ушул жуманын аягына чейин бул жакта болобуз, жумушубуз аяктап калат. Жолугам жардам берет элем, Зулфия эже менен учурашып кабар алып кетет элем дегендер үчүн албетте ушул жуманын аягына чейин үлгүрүп жетишип калсаңыздар болот достор. Мына ушундай. Баары Кудайга буйрса жакшы, убактылуу жакшы, буйрса жакшы, натыйжалуу кетебиз деген ниетибиз бар. Анан Санкт-Петербург шаарындагы агаларыбыз кече күнү колунан келишинче көмөктөшүп, ушундай собрание кылып, чогулуп жардам беребиз деп турушат. Буйрса кече чогулуш болду, ушул Керим агабыздын Бишкек деген кафесинде болду. Бул жактагы мекендештер ушул Улан ага, Керим ага, ошол Жолон агалар менен байланышып, кантип жардам бериш керек экенин алардан кабар алып эме кылсаңыздар болот. Анан группаларда ошол кыскача видео таркап атат. Ошол видеодо өздөрүнүн шотторун коюп, биз кеткенге чейин колдон келишинче чогултуп жардам берели деп атышат. Мына ошол шотторго деле ишеничтүү жардам берсеңиздер болот. Баарыңыздарга чоң рахмат достор, туугандар.
Nureje, çarçabadыңызбы кантип атасыз? Алла разы болсун сиздерден. Ошо 2 күн 3 күндөн бери кошо жүрөсүз. Жумушуңузду таштап коюп, Зулфежеге жардам берип жүрөсүз. Негизи былтыр биз келбей калганда деле ушундай болгонбу? Ооба. 3 күн 4 күн келген санда деле. Ошо узагы бир жумага чозулган, а? Ооба. Настройка болуп. Bir cuma ооба, bir cuma болуп, четверг келип, кайра кийинки суббота келип. Ошону айтам да. Сиз бул жумуш менен мурунтан болуп, алектин жүргөн үчүн түшүнүп, билип, чыдап, кадимкидей эле калыпсыз да мындай айтканда, э? Түшүнөт экенсиң да айтканда. Кайсы жерге кимге киришти билип калып. Негизи бул больницага сиз алгач кайсыл жылдары кайрылгансыз? 2012-жылы, а? Машалла. Алла разы болсун Нуреже дагы бир жолу. Чоң рахмат. Кайрылам деген, жолугам дегендер ушу Улан Аван үйүнө барсаңыздар да жолуксаңыздар болот. Баарыңыздарга чоң рахмат. Амачтарда көрүшкөнчө салам алейкум. Maşallah. Kendini batta kesin. Biz bul sapar aябай суук учурда келип алыппыз. Бияктагылар күлүп атышат. Силер дайыма суукту көтөрө келесиңер деп. Келсек -12, -15 көргөзүп атат, бирок суук -20дагыдай болуп атат. Машалла. Мына ушундай достор, Санкт-Петербург. Россия. 100 жылдап мурда курулган, кылымдар мурда курулган домдор. Мына Бронницкая 9 ушул больница келем дегендер үчүн. Эч ким оорубасын, ооругандарга Аллах таалам шифасын берсин. Аманчылыктарда көрүшкөнчө достор.